Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Елер алчына спорт жаңылықтары менен Гүлнара Қасманбетова. Жапайы жануарлардың саны 1970 жылдан бері 60%-ға қысқарды. Бұға адам баласы жоопту деп айтылат жаңы билдирүүдө. Президент Трамптың миграция қол салуысы туралы драмалуу эскертүүсүн улай. АКШ Мексика менен чегарасында миңдеген аскерин жайгаштырууда. Жыттын барын алған иттер, безге килдетинин жыттын кармай алабы. Жаратылышты коргогон Дүйнөлүк табиат фонду жаңы докладын жарыялады. Анда жапайы жануарлардын саны 1970 жылдан бери орто эсеп менен алганда 60%-га кыскарганы айтылууда. Мунун себептеринин бири ферма чарбаларынын ишмердүүлүгү кеңейгенинде. Бул өзгөрүү айрыкча Бразилиянын Cerrado Savana токойунда көзгө дароо урунат. Бул токой Европа континенти менен тең. Бразилиянын жүрөгү делген Cerrado Savanasында биожандыктардын түрү жашайт. Бул жерде миңдеген өсүмдүктөр жана жандыктар байырлайт. Бирок алардын коопсуздугу күн сайын коркунучка кептелүүдө. Токой өртүү көйгөйлөрдүн бири. Бул жер атайын өрттөлгөн. Балким ал аймак соя өндүрүү үчүн даярдалып жатат. Бразилияда жердин 80% коомчулуктун колдонуусуна берилген. Бирок калктын саны өскөн сайын ал мыйзам эске алынбайт. Соя өстүрүүгө чоң аймактар берилип жатат. Бул аймакта башкаруу колдон чыгып кеткен. Мыйзам күчү жок. Жергиликтүүлөрдүн жерге болгон укуктары тебеленген. Бул дыйкан соя өндүрүүнүн айлана чөйрөгө зыян тийгизбеген жолун тапканына сыймыктанат. Бирок чарбанын бардыгы эле андай таза өтпөйт. Айрымдар кандай жол болбосун иши кылып жер сатып алууга умтулат. Гомес Лопес үй бүлөсү 4 муундан бери Cerrado Savanasында жан багып келет. Мариен алардын үйү өрттөлгөн жана үй бүлөсү жерин сатууга мажбур болгонун айтты. Бул иш аракеттердин кесепетин жергиликтүү калк жана токой жерлери көрүүдө. Экологтор келерки 10 жылдын ичинде Түштүк Американын эң баалуу саванасы сакталып калбаса, жаратылыш такыр эле жок болот деп эскертүүдө. АКШ 5000ден ашуун аскерин Мексика менен чегарасына жөнөтүүдө. Президент Трамп чегара коопсуздугун тик учак, аэроплан, курч, темир тор менен бекемдерин убада кылган. Борбор Америкадан чыгып, Мексика аркылуу түндүктү көздөй бет алган миңдеген мигранттар Американын эгемендүүлүгүнө коркунуч келтирет деп Трамптын айтканы нааразылык жана талаш жаратты. Трамп куралдуу күчтөр аркылуу коркуу сезимин орнотуп, саясий мүдөөсүнө жеткиси келет деген сынга кабылды. Бул качкындардын көпчүлүгүнүн мындай оюна да келген эмес. Борбордук америкалык мигранттар түндүккө карай сапардан баш тартып, Мексикада калуу сунушуна жок деп кесе жооп берди. Буга чейин президент Энрике Пенья Нието өзүнүн өзүңдү үйүңдөгүдөй сез деген планын жарыялаган. Бирок ал үчүн мигранттар Мексиканын түштүк чыгышындагы 2 штатында турушу керек болот. Бирок алар жүрүшүн улантууну чечти. Жол жүрүү бардык мигранттар үчүн түйшүктүү, өзгөчө иссагиллар үчүн. Алту баса мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен жөө жүрүү кыйын. Күнүгө сынык кол чатырын таякча катары колдонот. Ага АКШ дарыгерлери жардам берерине үмүт кылат жана Мексиканын баш паанек берүү сунушуна ишенбейт. Менин баш паанек үчүн кетип жатканым жок. Анткени мындай сунуштун 2 гана реалдуу. Калган 8-и кайра үйүнө жөнөтүлөт. Ошондуктан бул реалдуу сунуш эмес. Ага көп убакыт кетет. Түрмөдө жүргөндөй болосуң. Оахака жана Чиапас штаттарында жакыр айылдар болгондуктан көптөгөн борбордук америкалык мигранттар үчүн ал штаттарда жашоо өз өлкөлөрүнөн айырмасыз болуп калат. Кыздарым татыктуу билим алса дейм. Бирок бул жердин жашоо шарты, маянасы дээрлик Гондурас менен бирдей экен. Кыялым АКШга жетүү. Кошмо Штаттардын президентинен жардам сурайм. Чындыгында биз Гондураста өтө жакырчылыкта жашайбыз. Учурда мигранттар көчөлөрдө уктап, чиркөөдөн берилген тамактарды жеп жана кир дарыяларда жуунуп аман калуунун аракетинде. Негизги максаты чогуу АКШга жетүү. Пентагон миңдеген аскерин чегарасына жөнөткөн чакта айрым мигранттар кербенден бөлүнүп өз алдынча кетүү жолдорун издеп жатканын билдирди.
Мексикадагы баш паанектен сырткары башка варианттар опурталдуу. Алдыдагы жол узак, кербендин негизги максаты чек арага чейин чогуу жетүүдө. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндөн башка кабарларынын тизимиги. Түштүк Кореянын жогорку соту 13 жыл алып бурушуп, акыры Япониялык Nippon Steel компаниясына экинчи дүйнөлүк согушта күчкө салып иштеткени үчүн 4 түштүк кореялык жаранга компенсация төлөп берүүнү буйрду. Япон премьер-министри бул чечим эл аралык мыйзамга жатпаганын айтып, аны аткаруу мүмкүн эмес, андыктан Токио катуу жооп кайтарат деп билдирди. Lion Air учагы кырсыкка учурагандан кийин Индонезия бардык Boeing 737 Max учактарын текшерип чыгууну буйрду. Суучулдар дрон жана сонар технологиясынын жардамы менен учактын калдыктарын таап чыгаруу аракети уланууда. Кырсыкта 189 киши мерт болду. 187 миллион долларга ээлик кылган 30 жаштагы ырчы Адель дагы бир ирет Британиянын эң бай жаш жылдызы деп аталды. Ал 3 жыл катары менен байлардын тизмесинен алдыңкы сабын ээледи. Анын кесиптеши ырчы Эд Ширан байлыгы боюнча экинчи, ал эми Гарри Поттердин ролун аткарган актер Даниэл Радклифф 3-чү орунда. Иттер далай нерсенин жада калса малярия илдетинин жытын алат. Муну окумуштуулар далилдеп чыкты. Иттердин бул жөндөмү безгек илдетин жок кылууда маанилүү рол ойношу ыктымал. Иттер биздин 4 буттуу досторубуз. Бирок алар биздин көйгөйлөр менен алпурушалабы? Дүйнө жүзү боюнча жылына 200 миллион киши безгек оорусуна кабылат. Эми иттер аны жыттап эрте аныктоодо жардам берет. Гамбиядан жаш балдар кийген байпактар Британиядагы Милтон Кейс аймагындагы Medical Detection Dogs аттуу кайрымдуулук уюмга жөнөтүлгөн. Көп машыгуулардан өткөн бул иттер безгек менен ооруган балдарды 70% туура аныктай алган. Изилдөө жаңыдан башталып жатат, бирок иттердин бул тармакта пайдасы тээри бышык. Бул изилдөөнүн өзгөчөлүгү бул иттердин безгекти жыттап дароо биле алганында. Азыркы учурдагы ыкмадан кыйла тезирээк болот. Азыркы ыкма боюнча бейтап доктурга барып, анализ тапшырат. Анын жыйынтыгын күтүш керек жана аны доктурлар өткөрүшү керек. Эгер Medical Detection Dogs фондунун иттери малярия жүргөн аймактарга барып тургундарды жыттап коюп эле биле алса, дартты аныктоо оңой болгону жатпайбы? Келечекте атайын машыгуудан өткөн иттер аэропорттордо безгек менен ооруган жүргүнчүлөрдү жыттап таанып, андан соң илдеттин таркашын токтотуу мүмкүн болот деген үмүт турат. Бирок ал максат ишке ашуусуна дагы көп бар. Окумуштуулар иттерди дартты так аныктоого үйрөтүүсү керек. Андан соң иттер илдетти байпактарды жыттап эмес, адамды жыттап таануусу керек болот. Эми спорт. Реал Мадрид бир нече эле ай иштеген тренери Юлиан Лопетегини команда начар ойногону үчүн кызматтан алды. Жекшембиде Реал айгышкан атаандашы Барселонадан 5-0 менен утулуп калган. Ал ошондой эле соңку 4 матчтын 3-өсүндө да жеңилди. Реал эми убактылуу Сантьяго Соляри машыктырат. Риат Махрез гол киргизип, Манчестер Сити премьер-лигада дагы бир жолу алдыга чыкты. Тоттенхэм 1-0 эсебинде жеңилди. Лестер Ситинин мурдагы оюнчусу Махрез голун тик учак кырсыгында каза болгон Лестер Ситинин ээсине арнады. Жаңылыктар соңунда кайык менен эмес, ашкабак менен сүзгөндү көрдүңүз беле? Англиянын Йорк шаарында бир киши тоодой ашкабакты оюп, кайык жасап алып, аны менен Уз дарыясын бойлой сүзүп жөнөгөн. Ашкабак кемесинин капитаны дүйнөдөгү эң чоң ашкабак кайыгын куруп алдым деп, дүйнөлүк рекорд коюп, Гиннестин китебине кирүүнү эңсейт. Ашкабактын салмагы канча дебейсизби? 619 килограмм. Кайык эмес, ашкабактын өзү Гиннеске кириши керек го. Интернетибизге чакыра кетейин, дарегибиз BBC Kırgız-Çekit.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыздар. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.